13-сентябрда Жогорку кеңеште 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик тил аттуу илимий тажрыйбалык конференция өттү. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн төрага Дастан Жумабеков баштаган депутаттар, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядан, министрликтен, ведомстволордон, жогорку жана орто окуу жайлардан өкүлдөр катышты. Бүгүнкү илимий тажрыйбалык конференцияда мамлекеттик тил мыйзамын кабыл алуудагы тарыхый жагдайлар, кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрү, санариптештирүүдөгү көйгөйлөр жана жетишкендиктер, маалыматтык технология доорундагы кыргыз тилинин орду жөнүндө баяндамалар жасалды. Кече 9-сентябрда Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисинде жеңил унаа менен автобус кагышкан жол кырсыгында каза болгондордун өздүгү такталды. Маалым болгондой, кырсыктан жеңил унаанын ичиндеги 17 жаштагы 4 жаран каза болгон. Ал эми автобустагы 30 жаштагы 1 эркек адам, 3 аял киши жана 3 жаш кыз жабыркаган. Куткаруучулар каза болгондордун жансыз денелерин унаадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркагандар тез жардам аркылуу ооруканага жеткирилген. Аба ырайы өзгөргөнүнө байланыштуу Төө ашу ашуусунда жана Суу Самыр өрөөнүндө кар жаады. Карды тазалоо үчүн 4 транспорт каражаты тартылып, 75 тонна инерттик материал колдонулганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочулар аталган багыт боюнча жолго чыккан айдоочулардан мындай кырдаалга унааларын даярдоону суранат. Бүгүн 10-сентябрга караган түнү Суу Самыр өрөөнүндө кар жаады. Жергиликтүү тургундардын айтымында кардын калыңдыгы 10-15 сантиметрге жетет.